Салам достор, кандайсыздар? Барыңыздар менен амандашып биз 10 мүнөттүк чай кайнаганча деп аталган кыскача подкастты баштадык. Жана биз акыркы ушул подкасттарда өзгөчө жашыруун эркектерге аялдар тууралуу сырлар деген сонун циклды улантып жатабыз. Бул китептин автору Шонти жана Джефф Фелдандар. Алар ушул бир нече жылдык изилдөөлөрдү өткөрүп, аялдар тууралуу сырларды ачып берген. Ал эми күйөөсү Джефф эркектер тууралуу, эркектердин аялдарга болгон ойлору тууралуу сырларды ачып берген. Биз болсо акыркы 2-3 подкастта биз эмне үчүн аялдар төшөк маселесине эркектерге караганда солгунураак мамиле жасайт, эмне үчүн алардын каалоосу төмөндүрөөк, мына ушуга токтолуп жатабыз. Жогоруда биз 3 себепти ачып өткөнбүз. Бүгүн болсо 4-чү ачылыш менен бөлүшөбүз. Ал эми 4-чү ачылыш: эгерде аялдын жүрөгү эч нерсе сезбесе, анын денеси дагы таасирденбейт дейт. Караңызчы. Сиздин сексуалдык чакырыктарыңызга аялыңыздын денесинин жообу жана анын сизге карата кандай эмоцияда болуп турганынан түздөн түз көз каранды. Эгерде анын жүрөгүндө эч нерсе жок болсо, сексуалдык режимдеринин баардык ачкычтары өчүрүлгөн абалда болот. Сиз анын алдына карата кара булгары пиджагыңыз менен келсеңиз дагы анда эч нерсе болуп дебейт. Жыйынтык: аялыңыз сизге эртең менен орой мамиле кылганына карабай, кумарланууга жөндөмдүү болсоңуз, ал мындай кырдаалда сиз ага кандай мамиле кылганыңызды унута албашы мүмкүн. Ошол эле убакта ал мындай жол менен сизди жазалоого аракеттенген жок. Жөн гана анын табияты ошондой. Ал үчүн бул эки фактор сизге болгон сезими жана сиздин чакырыңызга сексуалдык жообу бири-бири менен тыгыз байланышкан. Бир аял муну күйөөсүнө мындай деп түшүндүрдү: менин сенден артыкчылыгым сени өзүмдүн сырткы көрүнүшүм менен гана кумарланта алам. Сен болсо менин маанайыма эртең менен мага кылган мамилең аркылуу таасир бере аласың. Себептин бардыгы эмоцияларда. 2 жана 4 бөлүмдөрдө биз сиздин аялыңыз сиз менен жакын болууга жана эмоцияларын түшүнүүңүзгө канчалык муктаж экендиги жөнүндө айтканбыз. Ошондой эле бүгүн ага кандай мамиле кылуу керек экендиги жөнүндө дагы сөз болгон. Мелдешүүгө даярмын. Ушул бөлүмдөрдү окуп жатып, сиз булардын төшөккө кандай тиешеси бар экендиги тууралуу ойлонгон эмессиз. Албетте бул феномендин башка жагын дагы эске ала жүрүш керек дечи. Шонти мындай пикирде: эгерде түгөйлөрдүн ортосундагы өз ара түшүнүшүү жок болуп кетсе, ал эми күйөөсүнүн сексуалдык кызыгуусу сакталып турса, бул аял үчүн жагымсыз кырдаал. Анткени ал өзүн инсан эмес, колдонулуп жаткан объект катары сезип, сага менин денем гана керек деп айтканында чындык бар. Мындан дагы бир жыйынтык келип чыгат: эркектердин мамилени төшөк аркылуу калыбына келтирем деген аракеттери пайдасыз. Аялдар башкача түзүлгөн. Эгерде ортоңордо эмоциялык калыстоо пайда болсо, же аны таарынткан болсоңуз, төшөк жардам бере албайт, тескерисинче кырдаалды ырбатып коет. 5 ачылыш: аялыңыз денелик жактан канааттанууну сиздей эле каалайт. Эгерде бул жок болсо, төшөккө кызыгуусу жоголушу мүмкүн. Канчалык оор болсо дагы чындыкка тике караш керек. Кээ бир аялдар күйөөлөрү менен интимдик жакындыкта болуудан физикалык канааттануу алышпайт. Сурамжылоолордун натыйжасына карай турган болсок, бул аялдардын салыштырмалуу азыраак бөлүгүнүн көйгөйү, алардын 16% төшөктөн ушул себептен баш тартышаарын моюндарына алышкыда. Караңызчы, рахат албайт. Ошондой болсо дагы мындай көрүнүш ар бир 6 же 7 никедеги түгөйлөрдө кезигет. Эркек өзүнүн коргонуучу позициясын таштап, бул көйгөйдү аял менен ачык талкууламайынча, түгөйүнүн салкындыгынын себеби эмне экендигин түшүнө албайт. Шонтиге бир аял төмөндөгүнү жазган: көп эркектердин түшүнүгүндө секс аялдар үчүн анча жагымдуу эмес, бирок алардын кээ бири аялдары сексуалдык канааттануу албагандыгы жөнүндө билишсе туура болмок. Балким процесстин өзү ал аялдарга кандайдыр рахат алып келет, бирок алар эч качан финишке жетишпейт. Бул оор тема жана көп аялдар муну талкуулоодон баш тартышат. Анткени алар күйөөлөрүнүн капа болуп, өздөрүн кемчилиги бар адам катары сезип калышын каалашпайт. Ушундайча алар күйөөлөрүнүн намысын сактап, өздөрүнүн сезимдерин курмандыкка алып келишет. Аял уламдан улам финишке жетпей кала бергендиктен жакындык ал үчүн маанисин жоготот. Андан баш тартыш үчүн көптөгөн шылтоолорду ойлоп чыгарат.
Дегенкиси биз өзүмчүлдүгүбүздү тыйып, кара булгары пиджагыбызды кийип, бул оор көйгөйдү талдай турган убактыбыз келди. Кадимки күйөөлөр үчүн сунуштар. Биздин бул циклды жазып жатканыбызды укканда тааныштарымдын бирөө жылмайып, эгерде сен орто статистикалык эркектин жылдык сексуалдык рационуна бери дегенде 10 порция кошо алсаң, эркектер сага бүт өлкөдө эстеликтерди орнотмок деп күлдү. Мейли, силердин төмөндө окуй турганыңар менин өлүп өчпөстүккө кадамым болсун. Келиңиз биздин практикалык сунуштарыбызды жогоруда айтылган биз үчүн түшүнүүгө кыйын болгон нерселерди камтыган картага түшүрүлгөн маршруттар түшүндүрө кетели. Эгерде сен орто статистикалык эркектин жылдык рационун көбөйтө алсаң, кызык Биринчиси, аялыңызга ар дайым кичине болсо дагы көңүл бургандыгыңызды көрсөтүңүз. Жубайлардын сексуалдык шайкештигине карай жол бул суроодон башталат. Менин аялым уктоо бөлмөсүнөн тышкары дагы өзүн бактылуу жана мен үчүн зарыл адам катары сезиши үчүн мен бир нерсе жасадымбы? Жубайлардын сексуалдык шайкештигине карай жол бул суроодон башталат. Дал ушундай. Сурамжылоонун жүрүшүндө күйөөлөрү менен сексуалдык мамиледе сейрегирээк болууну каалаган аялдар мындай жооп берди. Күйөөлөрү алардын секске болгон мамилесин өзгөртүп, интимдик мамиледе болуу каалоосун ойгото алыштыбы? Мындай натыйжа. Менин сезимдериме көбүрөөк көңүл бөлсө дегендер 73%, мага ар канчан көңүл бөлүп өзүнүн сүйүүсүн күнү бою көрсөтсө дегендер 70%, менин кунт коюп угуучум жана маектешим болсо дегендер 67%. Китептин башынан эле жубайлардын ортосундагы шайкештикке жана өз ара түшүнүшүүгө жетиш үчүн көңүл буруунун жөнөкөй белгилери канчалык маанилүү экендигин көрсөтүүгө умтулдук. Ал белгилерди күн сайын көрсөтүү зарыл. Мисал катары, мурдагы бөлүмдөрдө эмне тууралуу айтылганын кайталайлы. Анын белинен кармап, машиналар токтотулуучу жайдын чырмалышкан жолдорунан чыгууга жардам берип багыттайсыз. Ортоңордо чатак чыкканы турганда, аны сүйөрүңүзгө ишендириңиз. Сиз столдон туруп, аялыңыз балдардын коопсуздугу жөнүндө ойлорго алаксыбай, рахаттана тамактанышы үчүн от күйгүзгүчтү колуна берип коюңуз. Анын сезимдери тууралуу айткандарын угуп бүткөндө, кымбаттым, сенин капа болгонуң үчүн мен дагы кейим деп айтасыз. Агент 007 анын изине түшүңүз да эч качан көз алдыңыздан жоготпоңуз. Мага Шонтинин сайтынын форумундагы аял үчүн күйөөсүнүн көз алдында өзүнүн сексуалдык жактан жагымдуу экендигин сезүү маанилүү. Бирок көп эркектер аялдарынын мындай сезимин уктай турган бөлмөдөн сырткары жерлерде колдоого аракет кылышпайт. Ушул себептен аялга кээде түшүнүксүз, күйөөсү аны чындап эле каалайбы же өзүнүн физиологиялык муктаждыгын гана канааттандырып жатабы? Уктай турган бөлмөдөн сырткары дагы өзүнүн күйөөсүнө сексуалдык жактан жагымдуу экендигин сезген аял эч качан интимдик жакындыктан баш тартууга шылтоо издебейт деген жазма мага абдан жагат. Дагы бир аял бул тууралуу мындай дейт. Аялдар эркектердин келбетине караганда көбүрөөк таасирди калтыруучу романтикалык мамилеге умтулат. Эркектер аялдар Джеймс Бондту анын денеси, акчасы жана спорттук машиналары үчүн сүйүшөт деп ойлойт. Бирок аны курчап турган бул нерселер аялдар үчүн анча мааниге ээ эмес. Алар үчүн аялдын изине түшүп, анын көңүлүн өзүнө бурган Джеймс Бондтун романтик экендиги маанилүү. Менин оюмда эркектердин аялына аял заты катары көңүл бөлүүгө болгон өздөрүнүн милдетин түшүнгөнүнө караганда, аялдар күйөөсүнүн сексуалдык муктаждыгын канааттандырууга болгон оңой эмес миссиясын алдаганча жакшы түшүнүшөт деп ойлойм. Ар бир эркек өмүр бою кол кармашып жашай турган аялынын бактысы үчүн бул тууралуу ой жүгүртүүгө иш. Мынакей достор, дал ушул жерден биз саатыбызды жыйынтыктайбыз дагы кийинки подкастта улантабыз. Ошондуктан бизден алыстабаңыздар жана Алкитап Чекит медиа сайтына барыңыздарды катталууга чакырам. Биз менен чогуу болуңуздар. Биздин сабактар менен кененирээк Алкитап Чекит медиа сайтынан таанышыңыз.